Айхан андан кейін Нескараның опиясын нескарамен болған ұрышты барын араластырып асарте қылып қойдыңыз да бұл жердечи. Жанагы жакка жолугуп калат, анан жак бөлөк жерде айтып коет деген да 11 дууду жолугат. Манас дегенди издеп атак, ким ал деп анан о жактагы жакта тоодун өйдөсүндө жашайт. Мен мал карайм, мен малчы болом деп алдап ошол жерде айтып коет да. Антип Нескара менен жана Нескаранын немелери эмес да ал. Ал Эсенкан жиберген немелер. Эменчи да, аскерлер. 11 дууду. Төлөбек байке биякта мындай суроо болуп атат да. Бизде азыркы суроо берип аткан жигитибиз Рыспай агайдын Сагынбайдын манасы деген кара сөздөрүндө китеби чыкпады беле? Ошол китепти дагы окуптур, андан кийин Сагынбай Орозбаковдун өзүнүн өздүк вариантындагы жанагы 4 томдук китебин окуп чыккан да. Эсенкан 10 дуудуну манасты мага алып келгиле деп жибергенде Рыспай агай бияктан бай аны эп көрбөдү деп Жакыптын агасы байды көрбөдү дейт Рыспай Сактын китебинде. Акталды, Сагынбай Орозбаковдун өздүк вариантында ал жакта бай эп көрбөгөн жөнүндө эмнеге эки башка каарман жазылып калган деп суроо берип атат да биякта. Ал жерде байдын өзүнчө бир диалогу жазылган да. Эмне эле мынча коркуп атасың дегендей. Сурооңду эме жигит кайра башынан берсең, а? Ошол китеп боюнча эле болуп атабы ошондо же? Ооба, китеп боюнча болуп атат. Кайра берсең сурооңду, кандай дейсиң? Башынан. Байсактын иштеп чыккан жанагы Сагынбайдын манас китебинде жанагы 11 дууду келип манасты алып кетебиз дегенде Жакып коркунучтан бир баланы манас деп берип коелу дегенде Рыспай Сактын китебинде ал жерде аны Жакыптын сөзүн ак балта эп көрбөдү дейт. Сагынбай Орозбаковдун 4 томдук китебинде 1-томдо эме бай аны эп көрбөдү, бай ошол жерде Жакыпка сүйлөткөн эмне эле коркуп атасың өзүң келчи деп ошол жерде сүйлөгөн эмес ак балта бай айтып атат да Сагынбайдын 4 томдук китебинде. Сагынбайдын манасында бай айтып атат. Ак балта айтып атат. Анда эмес түшүндүм эмени. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча эме кылып алса керек да. Берки академиялык басылышта ошол сен айткандай эле ага чейинки тиги байдын окуясы болот да. Анан ошол жерден сен айткандай ошол байдын сөзү болот да булчу. Бирок Рыспай Саков аны Сагынбай Орозбаковдун вариантынан 4 томдугун кыскартып чыгарганда ал жерде Саякбайды аралаштырган эмес да Рыспай Саков. Аны Рыспай агайдын өзүнө бересиң го деп турган. Эмнеге ушинтип жаздыңыз эле деп. Так Саякбайдыкын эле окуп чыккан, билем анын деле окуясын. Семинде эслеттик. Берки сен айткандай боюнча ал академиялык басылыш ушул сен айткандай эле да. Агайдан тактап коюш керек да өзүнчө. Өзү. Саламатсыздарбы? Биякта мугалимдер, окуучулар, жалпыңыздарга утман кеч каалайбыз. Тааныбагандар бар дегендей. Аты жөнүм Муса уулу Төлөбек. Кыргыз улуттук манас театрында манасчы, жаш манасчы катары кызмат кылабыз. Ассаламу алейкум. Азыр бул жакта манасчылык боюнчабы Гүлжира же манас таануу жалпы манас боюнча, манас таануу боюнча азыркы учурда манасты жаштарга кандай жеткиребиз? Биякта ата энелер дагы, мугалимдер дагы жана ошондой эле манаска кызыккан окуучулар да бар. Ошол жогоруда биз айткандай Рыспай агайыбыздын жакшы бир ырсаптары бар. Мээсинен кеткис баласы, мен дагы кыргыз баласы, акылдан кеткис манасы, ал дагы кыргыз баласы, башынан кеткис манасы, баарыбыз кыргыз баласы деп. Жомок башында жакшы болгон. Азыр менен сүйлө анан. Мен суроо берем, ошондо жооп бересиңер. Ошол баарыбыз тең бул жакта ошол манасты тааныйлы, билели, угалы деп чогулуп аткан баарыңарга терең ыраазычылык. Ошону уюштуруп аткан биздин Гүлчөрөгө, эжекелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Арине азыркы күндө ааламдашуунун, технологиянын доорунда манасты билүүгө, манасты окууга, анан жогоруда жигиттей болуп бул китепте мындай экен, ал китепте мындай экен деп ар бир китепти талдап
диний тил менен айтканда тафсирлеп айта турган биздин окуучуларыбыз, жаштарыбыз кескин түрдө азайып кетти. Ошондуктан ушул сабакка жалпыңыздарды кош келипсиздер демекчимин. Мана бул жакта эми кечке эле мен сүйлөй бербестен жалпыбыз бир мындай алуу сабак эмес, бир талкуу сабак кылалы. Биз сүйлөп билген билимибизди айтып алып кетип калабыз. Аны кабыл алганы бар, кабыл албаганы бар, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ошондуктан баягы кезеги менен кимде жүрөгүндө үйүп жүргөн суроолор болсо, ошолорго колдон келишинче, дараметтин жетишинче жооп берип, балким биякта мугалимдер болсо манас таануунун методдору, окуучулар манас айтып жүргөн окуучулар болсо манасчылык боюнча кандай айтабыз, эмне кылабыз, эң алгач эмне кылыш керек деген сыяктуу суроолор барбы? Балким жалпы манас эпосундагы окуялардын жөнүндө суроолор барбы? Ошолордун тегеретесинде сөз кылалы, туура көрсөңөр. Макул. Жарайт анда. Кимде кандай суроо бар? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүбүздү тааныштырып, каяктан болобуз, эмне болобуз? Менин атым Асангулов Баймырза. 5-ci класста окуймун. Ана болсо Эмне суроо бар Баймырза? мен чоң казат боюнча суроо берейин деп жаттым эле да. Ой, чоң казат эмес. Жанагы эң мындай манастын өлчөмдүү окуясы кайсы? Эң чоң окуясыбы? Манастагы эң чоң окуя ошол сен айткан Чоң казат, Чоң казат окуясы. Чоң казат окуясы туура. Билет турбайсыңбы? Жок, эми Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин аты-жөнүм Өмүрбеков Нурали болот. Мен манас айтуу боюнча чоң казаттан үзүндү айтам. Сизге бир суроо берсем болобу? Эми дайыма суроолордо эмне үчүн манас эпосу дүйнөдөгү эң эпостордун бири деп эсептелет? Анын көлөмү эмнеден көз каранды болгон? Анын көлөмү ошол биздин жалкар аталарыбыз манасты билебиз, 90дон ашуун варианты бар деп айтылат. Бирок ошол 90дон ашуун варианттын ичинде 3 гана манасчынын айткан манасын салттуу түрдө ошол атайын өзөктүү окуядан чыкпай, расмий тил менен айтканда өзүнүн нугун, рамкасын бузбай сакталып, айткан баардык эрежесинин талаптарына жооп берген бул 3 гана манас атабыздыкы кабыл алынган. Биринчиден жанагы жогоруда биз сөз кылган Сагынбай Орозбаковдуку, экинчиден 20-кылымдын Гомер аталган Саякбай Каралаевдуку, үчүнчүдөн ошол манас ордонун ээси биздин кытайлык атабыз, тууганыбыз Чусуп Мамай деген ошол 3 атабыздыкы ошол салттуу түрдө деп эсептелинет. Анан бул жакта ошол ар бир айткан манасчы аталарыбыздын саптары, мисалы үчүн Саякбай Каралаев атабыздын манасы канча сап деп жазылган билгендер барбы? 500 миң сап деп айтылат. 500 миң 553 сап деп айтылат. Ошол сыяктуу ошол мисалы үчүн ошол манас айтып атканда манаслар өздөрү жазып берген эмес да. Ошол айтып аткан маалда атайын ошол мамлекет өзлөрүнүн эмесин уюштуруп, бир атайын шартын уюштуруп, атайын манасын жаздырып алышкан. Мисалы үчүн Сагынбай Орозбаковдукун Ыбрайым Абдырахманов деген биздин манасчы атабыз болгон алдагы. Ошол киши жанында жүрүп, айткан манасын китеп бетине жазып, азыркы күндө биз окуп аткан эмгектердин баардыгын аталарыбыз бизге катылдырып кеткен. Көлөмдүүлүгүн кандай негизде биле алабыз деген суроого так жооп бере келгенде, ошол аталарыбыз айтып кеткен ташка тамгабыз кандай саптар менен, ошол саптарынын саны менен көлөмдүүлүгүн биле алабыз. Ал эми көркөмдүүлүгү боюнча сөз кыла турган болсок, ошол манас эпосун окуганда биз анын ичине сүңгүп кирип, 800дөн ашуун каармандар,
500'ден ашуун жер суу аттары деген сыяктуу окууларды адамды эмес кыргызды эмес дүйнө жүзүн таң калтыра турган укмуштуудай бир окуялар бар. Буякта окугандар болсо билет. Ошолор менен биз анын көркөмдүүлүгүн биле алабыз. Ал эми көлөмдүүлүгүн болсо ошол китеп безинде канча сап жазылса, ошол саптардын саны менен биле алабыз. Муса агай. Төлөбек агай. Айта берейин. Мына Манас эпосу эмне үчүн дүйнөдөгү эң чоң эпостордун бири деп айтылгандачы. Манас эпосунда узундугу мисалы 500 миңден ашык сапка чейин жетет да. Нурали сенби? Айтты коет. Ооба, саламатчылык айтты коет. 500 миңден ашык сапка чейин жетет да, Эми Нурали азыр Төлөбек агайыбызды угалык, жакшы баянын, маегин, анан мындай суроолорду өзүнчө сүйлөшөбүз, Окуя кызыктуу мындай. Таман угуп атат го, кичине көтөрүп коесуздарбы? Кулакка такамайынча угуп айтат да. Же мен укпайм? Жок, сизге ошондойго баары эле жакшы угулуп жатат. Меники деме угулат ага. Жакшы. Жок, барды жакшы эле угуп жатат. Барды жакшы. Жакшы эле угуп Биякта жатат. мугалим эжекелерибиздер болсо ошол Манас таанууга даярдоо боюнча кандай көйгөйлөр бар, эмне суроолор бар. Бул жакта эми окуучулар да бар экен. Анан мугалимдер болсо, ата-энелер болсо ошол Манас айттырууда, же болбосо Манас таанууга даярдоодо ошол боюнча суроо болсо бериңиздер, болбосо өзүбүз эле айта беребиз, суроо жок десеңиздер. Арыңыздар, урматтуу агайлар, эжелер, окуучулар, Төлөбек агай арыбаңыз. Мен Нурсултан. Мен сизге бир суроом бар экен. Ушул Манас айттуу боюнча, Манас боюнча кандай манасчы болуш үчүн кандай сабаттарга ээ болуш керек? Жана Манас заманбап убакта манасчылар мындай ар тараптан азгырыктарга азгырылбайбы? Ушул манасчылык сапатты кантип күчөттүрсө болот деген суроо менен айтат элем да. Жакшы суроо. Айрыкча жаштарга. Жакшы суроо, Руслан мырза. Эң элиде манасчы болуудан мурун манасчынын жан дүйнөсү таза болуш керек. Ошол дүйнөгө бул улуу дүйнө дейбиз, кызырлуу иш дейбиз. Анча мынча адамга буйрук бербеген, анча мынча адамдын колунан келбеген бул Кыргыздын эң улуу өнөрлөрүнүн бири. Дүйнө жүзүндө теңдеш жок өнөрлөрдүн бири. Эми ушул улуу дүйнөнү сиз менен бизге тапшырып аткандан кийин ага бир кайдыгер астейдил мамиле кылып койсок, мындай сырттан караган адамга эле жараша койбой турган нерсе. Ал эми биз ошол манасчы бололу деп, же болбосо Манас таануучу бололу деп Манас айтып, ошол Манас атабыздын эрдигин, шердигин айтып жүргөндөн кийин биз ошол ар бир адам айткан сөзүнө таттуу болуш керек дейт. Анын сыңарындай ошол айткан Манаска биз өзүбүз татыктуу болушубуз керек. Кандай татыктуу болушубуз керек дегенде, эң ириде эле ошол адамдык биздин сапаттарыбызды бийик коюшубуз керек. Мисалы үчүн Манас эпосунда эмне үчүн 40 жерден келген адам эле дейт да. Жөн эле адамдар эмес болчу, алардын баардыгы тең эл башкарып журт күткөн, бир элдин буручун чойгон, келечектен көптү үмүттөндүрө турган пран чыган уулдар. Маселен Алмамбет Кытайдын ханзадасы болуп туруп, бирок кичинекей Кыргызга сыйып кетип атат дагы, Кытайга батпай келип атат. Эмнеликтен? Себеби ал жерде адамгерчилик, акыйкаттуулук, калыстуулук деген жок болуп атат. Мына ошол сапатты издеп жүргөн, Алмамбеттин жүрөгүн өйүп жүргөн баардык суроонун баардыгын, адамдык бийик сапаттардын баардыгын кимден көрүп атат? Манас атабыздан көрүп атат. Мына ошол сыңарындай ар бир чоро Манас атабыздын бийиктигин, улуктугун көрүп туруп, анан Манас атабызга кызмат кылып атат. Ошон үчүн Манас болуп атат. Айкөл Манас дейбиз,
Айкөл деген сөз бир гана Манас атабызга тиешелүү болгон сөз. Бул башка Айкөл Сыргаак, Айкөл Чубак же болбосо Айкөл Алмамбет деп эч качан Манас эпосунда айтылбайт да, билесиңер баарыңар. Айкөлдүк деген мүнөздү Манас атабыз бекем туткан. Мына ушундай адамгерчиликти, адамзаттан улуу болгон бийик сапаттарды айтып жүргөн каармандарды биз окуу менен биз ошолордун образын өзүбүзгө толук кандуу сиңире албасак дагы, Манас атабыз мондай кечиримдүү болгон турбайбы? Манас атабыз мондай чоролорду башкарган турбайбы? Манас атабыздын жан дүйнөсү, ыйманы, ынсабы мондай болгон турбайбы деген сыяктуу сапаттарды алып биз окуу аркылуу ошону өзүбүздүн жашоо жүрүм турумубузга алып келсек, биз ошолордун айткан, ошолордун калтырып кеткен мурастарына татыктуу урпак боло алабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, Манас айта турган адам сөзсүз түрдө ак жүрүп, так жүрүш керек ар дайым. Бирөөгө болгон ичтарлык, көрө албастык деген нерселер такыр болбош керек. Анан мен болду, Манас айтам болду деп ошол бир-эки окуяны жаттап алып эле, анан ага карата кандайдыр бир туура эмес мамилелерди кылбаш керек. Мисалы үчүн Манасчы бир сөз менен айтканда коомдун үлгүсү, күзгүсү болуш керек. Биз айылдабы, шаардабы, райондобу же жалпы коомдобу бир идеал туткан, карачы могул адам деп үлгү көрсөтө турган адамдар бар го. Ошол сыңарындай ар бир Манасчы ошол талапка жооп бере тургандай болуш керек. Бирок анын баардыгы ушундай болуш керек турбайбы деп бул Манасчылыктын атайын коюлган шарт эмес. Биз ошондой болууга аракет кылышыбыз керек. Анын баардыгы бир учурда келе калбайт. Анын баардыгынын өзүнүн учуру, убактысы болот. Ошонун ар биринин өзүнүн учурун, убактысы менен аткарып келе турган болсок эле, биз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн чөлкөмүздө, өзүбүздүн айлана чөйрөбүздө бир татыктуу Манасты алып жүрүүчү боло алабыз. Анан мындай айрым Манасчылар бар да, мен Манасчымын деп көкүрөк каккан. Биз антпешибиз керек. Манасчы деп, Манасчы деп, Манасчыга ким баа берет? Эл баа берет. Эл эмнесине карата баа берет? Эң ириде анын айткан Манасына, анан ошол айткан Манасына жараша ошол өзүнүн адамгерчилик сапаты бийик, ошого жараша жүрө алабы деп эл баа берген. Мисалы үчүн мурунку Сагынбай Саякбай аталарыбыздын учурунда анча мынча эл арасынан чыккан сынчылар Манасчыларды түздөп сындап койчу. Саякбай, сен могул жерин аттап кеттиң, могул жерин чаптап кеттиң, могул жерин мынтип айт деп эл сындап койчу. Демек, бул элдик өнөр болгондуктан эл бизге баасын берет. Ошондуктан элдин сынына, элдин баасына арзый турган бийик сапаттарды алып, ошого татыктуу болушубуз керек да. Эң ириде Манас айта турган адамдын жан дүйнөсү, жаны, дили, ою дили таза болуш керек. Ичи тар болбош керек эч качан. Жаныңа, жакын адамыңа, досуңа, ата-энеңе, бир тууганыңа, башкасына кыла турган мамилең түз болуш керек. Жан дүйнөсү тең адамдын, жан дүйнөсү кең адамдын адамга баардык нерселер сыят, баардык нерселер батат. Бирөөнүн көрө албастык кылбаш керек. Ушул сыңарындай адамдык бийик сапатты өзүнө үлгү тута турган адам гана Манасчы боло алат. Рахмат Төлөбек агай, абдан таасирдүү насаат айттыңыз. Дагы бир суроом бар эле, сиз Алмамбет атабыздын окуясын айткандай, Алмамбет атабыз Бейжиңден Кытайдан динди кабыл алып, ислам динин, анан качып Манас атабызга кошулат да. Ушул жерден эпостон динге аябай маани берилгенине биз жаштар жүрөгүбүздө ушу ислам динин да бекем алып жүрүшүбүз керек деген ойду айтат элем да. Эми ал бизге азыркы заманга ылайыкташылып жеткен маалыматтарда эми ал биз эч качан Манас менен динди эки ажырым катары же болбосо бир экөөнү бири-бирине чачыштыра турган нерсе катары койбошубуз керек. Тескерисинче, арийне Манаста дин айтылат. Эми бул жеке эле бул жерде эмес, канча жылдан бери келе жаткан, чийилген, чечилбей келе жаткан маселе. Муну айрым аалымдар дейбизби, молдокелер дейбизби, кабыл алгандары бар, кабыл албагандары бар. Бирок аны ар кимдин акыл деңгээлине жараша кабыл алат. Бирок биз баягы тартынбайбыз, буга текеберленбейбиз. Биз ошол Манаста диндин болгондугун айын эле ачык айтып келебиз. Дин болгондо дагы эми азыр бул азыркы күндөгүдөй болгон деп айта албайбыз. Бул Манас эпосунда айтылат. Ак дин деп айтылат да.
туура Алмамбеттин келиши дагы ошол бирден бир себеби дин болуп атат. Дин болгондо эмне бул Кудай менен болгон мамиле да. Ошол учурда Кытайда андай нерсе жок болчу, Эми Алмамбеттин окуясы боюнча айткан болсок, узун окуя, кыскартып айта турган болсок, ошол жараткандын баардыгын бирлигин таанып, анан ошол аркылуу Манас атабызга келип атат. Ал эми Манас атабыз ошол Сагынбай Орозбаковдун вариантына алып карай турган болсок, барган жеринде жараткандын баардыгын бирлигин орнотуп, өзүнүн улуулугун ушул динди кабыл алгыла деген сыяктуу, албетте ислам дини мындай деп азыркы күндөгүдөй шарттар болгон эмес. Ар бир элдин, ар бир доордун өзүнүн ылайыгына жараша айтылган нерселери бар да. Жогоруда айтылгандай ошол Манас эпосунда ак дин деп айтылат. Ошондуктан азыркы күндө көпчүлүк жаштар Нурсултан мырза айткандай ошол динди аябай жакшы билген адамдар тилекке каршы ошол Манас эпосун мындай каршы коюп жүргөндөр бар да. Биз андайлардан болбошубуз керек. Тилекке каршы ошол аркылуу Манасты бир жек көрүндү кылып алгандар бар да. Биз андайлардан болбойлу. Манас эпосунда дин толуккандуу айтылат. Оңуз атабыздын басып өткөн жолу баардыгы тең ошол Кудай менен түзмө-түз байланыштуу нерселер. Биз Манас таанууга катышыш үчүн вариантында Манасты окуп оптурмун. Бирок Семетей Сейтегин окугам. Семетейде бирок Саакбай Каралаевдин вариантында көбүнчө дин тууралуу көп айтыла бербейт, Мисалы Сагынбай айтылат, бирок үстүртөдөн айтылат да. Ал эми бул дагы Манаста мондай болгон турбайбы деп биз кабыл алып калбашыбыз керек. Бирок ошол болгондугунан айтылып атат. Ал эми диндин көп кошулгандыгы, ар бир окуянын көркөмдүүлүгү, кыскача узундугу, ар бир окуянын узундугу, кыскалыгы бул ар бир манасчынын өзүнүн акыл парасатына деңгээлине жараша айтыла турган нерселер. Кээ бир жазылып аткан маалдарда манасчынын маанайы жок болуп калышы мүмкүн. Айрым учурларда илхоми келбей калышы мүмкүн деген сыяктуу нерселер бар да. Ошон үчүн ар бир манасчы өзүнүн деңгээлине, өзүнүн акылына, өзүнүн алган ага чейинки аракетине жараша оозунан манасы чыккан да. Мисалы үчүн бир чыныга сууну куйсаң суу ташыйт да туурабы? Ошол жан дүйнөсүнө эмне кирсе, ошонун баардыгын айтып берген. Ошондуктан бул манасчыда аз, бул манасчыда көп дебейбиз. Ошол ар бир, мисалы үчүн Сагынбай атабыз динди жакшы билгендиктен ар бир окуясында башка манасчылардан айырмаланып, ошол диний терминдер, маселен, жакшы бир нерсе бар, ушул жерден баарыңыздарга бир жаңылык катары угуңуздар. Курандагы эң мааниси терең сүрөлөрдүн бири Ихлас сүрөсү. Ошол Ихлас сүрөсүнүн түздөн түз кыргызча которулган варианты ошол Манас учурунда эле айтылган экен да. Жанагы кантип десеңиздер, бул биз эмес, манасчылар эмес, жалпы коомчулукка ошол жалпы элдин сыймыгы болгон алымыбыз Раматылык Чубагажы Далилов алып чыккан. Бул жанагы Кул Аллаху ахад Аллаху самад деген сүрө бар, Ихлас деген. Түздөн түз мааниси баарыбыз билгендей, Кудай жалгыз, Куран чын, жараткан бар, ал төрөгөн да эмес, төрөлгөн да эмес деген сыяктуу сапма-сап Куранда которулса, Манаста ушул Ихлас сүрөсүнүн маанисин эки бет кылып Сагынбай атабыз которуп берип атат. Бул арийне Манастын өзгөчөлүгү десек болот. Ошол учурда эле Сагынбай атабыздын акыл деңгээли, диний билими толук кандуу бир жетишээрлик болгондугун айгинелеп таасирлеп турат да. Ушул сыяктуу окуялар Сагынбай атабыздын ар бир окуясында кенен терең айтылат. Ал эми Саакбай Каралаевдикында айтылат, бирок кыскача эле айтылып кетет да. Мындай нерселер бар. Ал эми Жусуп Мамай атабыздыкында аралаш болот. Өзү биз Каникейдин жомогунда көбүнчө бизде мындай мектебибизде мындай кылынчу да, жанагы Семетей тарынат го Каникейгечи. Ошол Каникейге тарынганда анан жанагы бир айтып келишет да Каникейгечи, ошентип тарынып атат деп турбан.
Айткын Семетей айтат да, айткын чыныңды болбосо сенден кечемин депчи. Анан ошону мындай кылышат дагы, ошону айтып туруп жанагы айтат го, эме депчи, Каныкей биринчи жолдорду айтат го, кантип талашка барганчы. Мындай өзү биздин мектепте жандай Манастын кантип өлгөн, ошо чоң казатты айтып берет го Семетейге. Ошонусу туурабы или мен бир туура жеринен баштасам болобу? Сурооң кандай болду ошондо? Биз өзү Каныкейдин жомогун деген мындай ошондой спектакль кылайын деп атканбыз да. Анан ошол мен именно кайсы жеринен мындай баштап айтсам болот, өзү эже айтты да, сен айтасың, анан мындай ошону аткарышат депчи. Например, мен Жана эме жерин айтып кой, сен деген Каныкей менен Семетейдин жаңыдан жолуккан жерлерин, ошол Кыргыздын улуулугун, баалуулугун, Семетей кайдан келгендиги тууралуу Каныкейдин эбиз башынан өткөн жомогун баардыгын Семетейге ошол жерден айтып берет да, ошол жерлеринен баштап айтып койсоң болот. Мен өзү Каныкейдин жомогун полностью жарымына чейин окугам да, жанагы бир дөбөдөн экөө келатып жолугушат го, Семетей менен Каныкей. Ошондо жолукканда Семетей колун кармап айтат го, ошондо мындай Каныкей эне айтып баштайт го, жана абыке көбөш чыйбыт кочкор ошол башка эме кылалы, анан сен менин номеримди алып кал, анан андай нерселер жекече сүйлөшөбүз, башкаларга да убакыт берели. Башка да Саламатсыздарбы? Чекарам чыйбыт кочкор тартарам, азбай көлбөй алып тарам дейт. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Өзгөн районунан мектеп Абдрасулов мектебинен мугалим болуп иштейм. Ушу Манас былтыр окуп сертификат алгам. Манастаны боюнча иш алып барам. Анан мен айтайын дегеним, жана жаш балдарды Манас айтууга эч эле үйрөтө албай атам. Обонун келиштире албай атамбы, кандай кылып үйрөтөм? Ушу Манас айтырып үйрөтөйүн дедим эле, ар бир эркек баланы айрыкча. Өзүңүздүн классыңыздагы балдарбы же тандалма окуучуларбы? Мен эме ушу 5тен баштап эле үйрөтөйүн деп атам, 5-класстан. Анан чоңу 9-класс, 10-11ге эме кылбадым. Манас айтуу боюнча. Ооба, Манас айтып кетип жатып эле обонубуз башкача болуп кетет. Жана YouTube'дан көрөбүз манасчыларды. Бирок ушу кандай жол менен эме кылам, ушу мына үнүңөр да өзгөрөт, сонун болуп калат деп эме кылып атам, айтып жатам. Өзүм да үнүм бир аз эметип түшкөндө ошо Манас айта коем. Анан үнүм жакшынакай кооз болуп калат да. Кантип үйрөтөм, эч Эң башкысы өзүңүз билет экенсиз, өзүңүз кызыгат экенсиз, буюрса андай окуучуларыңыздан көп чыгат. Аракет кылыш керек, тынбай. Биринчиден ошол окуучулардын кызыгуусун арттырыш керек. Жанагы биз жылда уюштуруп аткан конкурстарга ошол бир 2-3 сап болсо да жаттатып алып келдирип, баягы көрө сүйлөй чечен болосуң дегендей, ошол конкурстарга көп катышыш керек. Андан сырткары мектеп ичинде, район ичинде башка мектептер менен конкурстарды көп уюштурса эле, азыр сынак аркылуу, бир атаандашуу аркылуу окуучулар чыгат. Анан экинчиден биздин жеке номерлерди алып, жеке деле байланышып, ошол ар бир айтып аткан окуучуну могул моундай айтып ататчы, бир могул окуяны же кайсы окуяны айтсак болот деген сыяктуу. Эң биринчи баягы оор окуядан таасир берет да. Оор окуя берип салбаш керек да, жеңил. Анан ошол айтып аткан окуясын эми сиз түшүнөсүз да, эмне жөнүндө болуп атат. Биз ушул окуядан кандай сабак ала алабыз, сен моуну айтып атасың деп, эң биринчи окуучу ошол эмне жөнүндө айтып атканын түшүнүш керек да. Жөн эле моуну жаттап кел, моуну моунтип айт, мондай десеңиз, бир экөөнө таасир бериши мүмкүн, калгана таасир албашы мүмкүн да. Ошол эле кыздардан кошуңуз, жеке эле балдар эмесчи, кыздар да жакшы айтат. Кыздарга көбүнчө Семетейдин окуясынан жаттатыңыз, кичине жеңилирээк болот. Балдарга Манастын төрөлүшү, хан шайланышы, ордо оюну деген сыяктуу жеңил желпи темалар бар. Ошолордон берип кыскача кылып жаттатсаңыз, анан бири-бирине ошол бир 10 чакты бала кылсаңыз, ошонун ичинен өз ара сынак кылып, бир ай сайын кыласыз, жума сайын жумалык кылып, бири-бирин айтып аткан окуясын
Андан сырткары кара сөз түрүндө дагы башкаларга айтып бере тургандай кылыш деңгээлге жеткириш керек да. Окуучу эмне жөнүндө өзү айтып атканын билбей туруп кызыгуусу да артпай коюшу мүмкүн биринчиден. Экинчиден ошол башкалар сураган маалда дагы мындай ыңгайсыз абалда калышы мүмкүн да. Ошондуктан мына могу силер жаттап аткан окуя мондай, могул жеринде мондай болгон деп кыскача нускача түшүндүрүп берип, ал окуядан мондай сабак ала алабыз. Ал окуяны могул манасчы монтип айткан деген сыяктуу бир видеолор болсо аны көрсөтүп, ошол сыяктуу ар кыл багытта иш алып барсаңыз, Кудай буюрса анын аркасынан 1-2-3 баланы эле мектепте таасирлентип өстүрүп алсаңыз эле аркасынан чыга берет, кызыгыпчы. Мектепте окуучу кезде ичиңде ой күч кубатың ашып ташып эмне короторуңду билбей жүргөн баалың болот да. Анан ошондой балдарды манаска буруп, мектепте мындай да көп эле жакшы окуган, жакшы жаттаган балдарды эле эме кыла берет. Тескерисинче баардыгын кызыктырыш керек. Ошол эле спортто жүргөн, башка жагында жүргөн балдарды дагы параметрин, деңгээлин байкап, үнү жакшы балдарды мындай кызыктыра берсе эле акырындап чыгат. Рахмат, түшүндүм дейт. Сизге да сурооңузга рахмат. Суроолор барбы же биз айта берели? Манас таанууга канча жыл керектелет мындай катышыш үчүн? 5-класстан баштап катышсаң болот. Кааласаң деңгээлиң жетсе 4-класстан, 3-класстан катышсаң болот. 11-класска чейин катышасың. Окууну бүтүп келгенден кийин университетте катышасың. Ал жетишпей калса бизге уюштуруп иштене жардам берсең болот. Ал жылдап эмес, Саякбай атабыз айткан, манасты айтып бүтүш үчүн бир адамдын өмүрү аздык кылат деген. Анысыңарындай сенин канча өмүрүң Кудай Таала канча өмүр берсе, ошол өмүрдүн аягына чейин кызмат кылып, айтканга ниет коюшуң керек. Арканды бийик чыта дейт го. Анысыңарындай ошондой бийик ойлорду ойлошуң керек. Макулбу? Макул. Дагы суроолор барбы? Мен бакчада иштейм да. Бакчадагы балдарга манас таануу боюнча жыл сайын эле баягы жарыш уюштурулат го. Ошол бакчадагы балдарга манас өтө кыйын болуп калбайбы? Азыр бул жерде 5-класстарга айтырганга кыйналып атам дейт эжеке. Биздеги 5 жаштагы балдар кыйналып калбайбы? Ошол туура элеби? Ал жерден жылда сынак болуп аткан сынак, ал манас айтуу боюнча эмес, ошол ар бир окуучуга, ар бир жашка, куракка жараша биз анализделген да. Ошонун баардыгы жаш курагына чектелген. Ал жерден бир эле бала айтпайт. Бул жерден атайын сахналаштырып коюла турган атайын сынак, расмий тил менен айтканда оценка. Ошолордун ошол окуялар бөлүштүргөндө дагы жеңил желпи баягы окуялар бөлүштүрүлөт. Ал эми ошол окуяларды ошол тесттер биздин жаш бөбөктөргө жеткирип бериш. Бул ошол сиздерге окшогон мугалимдердин аракети дараметинен көз каранды болот. Ал эми ошол арасынан өзүнүн арийне баардыгын тоордоп жаттата албайбыз. Ошонун арасынан тили так, эс тутуму бекем атайын окуучулар болот. Ошонун арасынан бирин экин айтып жүргөндөрү бар. Эми бул нерсени такыр оор болуп калат экен деп буга чейин бизге деле эч ким сунуштап эме кылган эмес. Жылда бир 3 жылдан бери Кудайдын кулагы сүйүнсүн, республикабыздагы ар бир бала бакчага катышпаса дагы ошол мүмкүнчүлүгү дарамети жеткен бала бакчалар катышып, өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп атышат, сыйлыктарын алып атышат. Ошонун аркасы менен жакшы манастар чыгып атат. Бул сынактын максаты эң биринчиде биз ошол кылып аткан иштин максатын, анын маңызын түшүнүшүбүз керек да. Бул сынак эмнеден башталып калды? Азыркы күндө биздин балдарыбыз, жаштарыбыз ошол телефонго отуруп алып баргандай фильмдерди көрөт, сынактарды көрөт. Мисалы үчүн биздин жаш кезибизде мен Бэтмен болом, мен Человек-паук болом, мен Халк болом деген сыяктуу нерселер биздей жаш балдар үчүн бир актуалдуу, бир кумир эле да, мындайча айтканда. Эми ошол өзүбүздүн өзөгүбүздө кайнап жаткан баатыр аталарыбыз да кумир тутсун, ошол мисалы үчүн кийимин кийип ойноп атышат. Мен манас болом, мен чубак болом, мен сыргак болом деген сыяктуу бир акыл деңгээлинен ой жүгүртсүн дегендей
ал баардык баланын эсинде калбаса дагы канча мынча баланын эсинде калат. Мен жаш кезимде мондай Чубактын ролун ойногом, ал мындай болгон деп жок дегенде манас эпосу эсинде калбаса дагы ошол өз аткарган образ эсинде калсын деген изги тилек, жакшы ниеттер менен уюшулуп жаткан нерсе. Рахмат. Акыл бол. Агай Манас таануу жөнүндө суроо берсем болобу? Манас таануу. Эме Манас таануу илими эмнени изилдейт? Өзүм деле айтылып атпайбы, Манас таануу деген Манасты таанытат. Манас атабыздын басып өткөн жолун, эмне кылган, эмне ичкен, эмне кийген, кыргызга эмне деген кызматты кылган, Манас атабыздын өзүндө деле айтылат: кулаалы таптап, куш кылдым курама жыйнап, журт кылдым. Тели куш таптап, куш кылдым, тентиген жыйнап, журт кылдым. Анда алып кеткен кыргыздың аргай жерден жогултуп, ак отолордого туш кылдым дейт. Демек эмне кылган экен? Манас атабыз ошол аргай жерде эркиндик издеп, эгемендик издеп, жер кезип кеткен кыргызды уук бир түндүктө көтөргөндөй, ошол кереге жерде кенен жайылгандай элибиздин эркиндигин Манас атабыз эң биринчи түптөп берген экен. Мына ошол нерселер бизге азыркыга чейин сабак болушубуз керек. Манас атабыз мондай эрдик жасаган турбайбы? Биз азыркы күндө Манас атабыз мондай эрдик кылган, тигиндей эрдик кылган деп кандай сыймыктанып атсак, эртеңки келечек муун өтүп кеткен урпак сени менен дагы, мени менен дагы, жалпы коомчулук сыймыктанбаса дагы өзүңдүн үй бүлөң сыймыктана тургандай бир тарыхый адамга айланып, ошолордун жүргөн кадамын, айткан сөздөрүн үлгү тутуп, үлгүлүү адам болсун деген улуу сабактар жатат. Ошол кыргыздын улуулугун сактаган, кыргыздын эркиндигин сакташ үчүн канчалаган курмандыкка, канчалаган бир өзүнүн жанын тобокелдикке салып, канчалаган элдин эркиндигин алып берип атат. Эң ири деле Манас атабыз ошол өзүбүздүн элибизди, жерибизди басып кеткен душмандарды ошол ала тоону бошотуп, өзүнүн кыргыз деген бийик атын сактап, таңктап, кийинки келечек урпагына өткөрүп берип атат. Мына биз ошондон уланып, кыргыз көчү келе жатат. Биз ошолордун эрдигин, шердигин тааныйлы, билели, окуйлу деген максатта Манас таануу деген илимин изилдеп, окуп, тааныганга аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат, Төлөбек мырза. Биз бир канча күндөн бери ушул Манас таануу сабактарын өтүп жатабыз. Түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан педагогдор Манасты окутууда окуялар менен эле, каармандар менен эле чектелип калбастан, эмне болду, андан кийин эмне дей, ошонун өзөгүн ачып берүүдө эмнеге көңүл бөлүш керек, ошону айтып бересизби? Эң ириде мен жана жогоруда айтып өттүм. Ошол Манас таанууга даярдаганда мугалимдердин бирден бир баягы кемчилиги дейбизби? Ошол суроонун негизинде, же болбосо китептин негизинде окуучуларды бөлүп коет да. Сен могул оку, сөзсүз түрдө бул убакыттын тардыгы, анан Манас эпосунун көлөмдүүлүгүн батыраак бүтүргөн деп айрымдары актанып жүрөт. Бирок Манас таануу таймашы жылда болот. Кайсыл варианттан болоордугун баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан буга 1 ай же 2 айлап даярданыштын кажети жок да. Ошол окуялардын өзөгүнөн талдаш үчүн, кененинен билиш үчүн ар бир окуучу, ошол Манас таанууга катышып аткан ар бир окуучу сөзсүз түрдө, мисалы үчүн 100дөн 300дөн ашык суроо берилсе, ошонун окуяны билбесе дагы, ошол окуяларда эмне сабак жатат, биз ала турган сабак кандай деген сыяктуу нерселер, каарман аттарын, жер суу аттарын эле жаттап алышат, бирок анын түпкүлүгүндө кандай маани, маңыз жатат, карап көрсөк, Манас эпосунда ар бир окуя өзүнүн сабагын, адамзатка тийише турган таасирин берет. Эгерде бир окуя бербесе, ошол бир адамдын кулк мүнөзү берип коет да. Демек мондай Байжакыптай баласынан анча-мынча нерселерди ыраа көрбөй, мындай адам, ичтар адам болбош керек турбайбы деп бир адамдын сүйлөгөн сөзүнөн кулк мүнөзүнөн алса болот. Ошондуктан эң ириде анча-мынча бул жактагылар деп айтпайм, анча-мынча мугалимдер бар. Өзү Манас эпосун толук кандуу окуган эмес,
бирок ошону окуучулардан талап кылат. Урматтуу мугалимдер, биз андай кылбашыбыз керек. Биз ошол мисалы үчүн канча жылдан бери ушул Манастанууга келет кетет, ошол эле көрүнүш, ошол эле жагдай. Биз жылда келип ар бирибиз баягы күндө өзгөрбөсөк дагы жылына бир жолу башкача бир метод кылып өзгөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Эң ириде өзүбүз ошол мына жылда канча жылдан бери Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаевдин варианты негизинде өтүлүп келе жатат да. Ошол эки варианттуулукту анча мынча окуяларын тереңинен талдабаса дагы негизги өзөктүү окуяларын окуучуларга кененирээк түшүндүрүп бериш үчүн өзү талдап билип алыш керек да. Анан ошондо өзүндө жүрөгүндө мындай жан дүйнөсүндө кеним батып өзүнүн акыл деңгээли терең сиңирсе, анан ошончолук окуучуларга жугумдуу, ошончолук окуучуларга угумдуу болот. Анан ар бир окуянын окууда сөзсүз түрдө окуя эмне жөнүндө болуп атат, кандай каармандар катышып атат, ушул негизги нерселерге эле көңүл буруп коюш керек. Кайсыл жерде болуп атат деген сыяктуу нерселерди көбүрөөк талдап коюш керек. Сагынбай Орозбактын вариантында ушундай майда чүйдөр нерселер көбүрөөк берилген. Ал эми Саякбай атабыздыкында бир окуганда эле сиңире турган нерселер бар. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Бизге ушундай сонун маанилүү, маңыздуу сабак өтүп бергениңерге баардыгыңарга рахмат айтам. Силерден бир өтүнүчүм бар эле. Биздин мына Манас айткан окуучуларыбыз бир эле ыргакты айтышат дагы Манасты ошо Манас айтууда сабак бере турган биздин Ош регионуна же мен өзүм Нокаттан болом. Ушундай бир мектеп ачып же студия ачып берсеңер, бир ошолорду алып барып, ошол Манас айтуудун ритминби, кандай стилин дейинби, ушундай нерсеге бизге жетишпейт да, балдарга жеткирип айта алып, үйрөтө албай атабыз да. Жакшы сунуш же буюрса биз театрга сунуш айтып, эми жакынкы күндөрү жакынкы жылдары буюрса Ош жергесинде дагы биздин филиал ачылуу иштери жүрүп атат. Эгер ошондой иштер жүрө турган болсо, буюрса Оштогу биздин же биз барып иштейбизби, же Оштогу биздин агайларыбыз барып иштейби, ошондой иштер бар Кудай буюрса алдыда. Бирок ага чейин азыр мондай технологиянын заманы болуп атпайбы? Сиз өзүңүз эле ошол окуучуларды уюштуруп, балким ушул эжелер менен байланышасызбы, бир Zoom аркылуу, башка нерсе аркылуу же группа ачып, мени кошуңуз, мени тааныбасты тааныган манасчыңызды кошуп турсаңыз, эч бир манасчы жок дебейт, жок мен аны үйрөтө албайм дебейт. Бул биздин түздөн түз милдетибиз болуп эсептелинет деп ойлойм менчи. Ошондуктан мен Манас айтат элем, мен могул ыргакты үйрөтүңүзчү, могул окуяны айтып бериңизчи деген ар бир окуучуга болобу, мугалимге болобу жеке менин убактым бар, үйрөтүүгө дайынбыз. Ошондуктан биздинби башка манасчылардын, бияктагы манасчылардын Шондурбек алып турсун. Рахмат. Жеке байланышсаңыз эле биз жанагы нерселердин баардыгын, үчүн ар бир окуучуңузду бирден карап, могул жер мондайга айырышың керек экен, сага могул жерден мондай ыргак жетишпейт деп бир жолу мындай бир жолго салып койсок, анан күндө эле мынтип сабак өтө бербейбиз. Айына бир жолу текшерип же чейрегинде бир текшерип коюп тура алабыз же. Сонун жакшы. Биз да ошо Манасчылар мектеби деп түзгөнбүз да, анан бизге да ушундай сабак маанилүү. Биз ошо Нур Сабат коомдук фондусу төрагасы Гүлчоро Жумалиев, анан ушул биздин фонд аркылуу Манас улуттук театр менен ушундай онлайн Манасчылар мектебиде окуучуларга сиздер менен биргелешип өткөрсөк сонун болчу да экен да. Болот буюрса. Сиздер уюштурсаңыз эле биздер дайынбыз. Биз уюштуруп, чогултуп эме кылганда биздин жеке иштерге байланыштуу убактыбыз болбой калат. Ушундай атайын сунуш берип, ушундай болот эле деп эме кылсаңыздар, биз дайым убакыт бөлүп, кечиксек да келип катышып бергенге дайынбыз. Жакшы, сонун. Жакшы, башка суроолоруңуздарды бериңиздер. Саламатсыздарбы, Нургүл жеке? Саламатсызбы. Силерге ыраазычылык билдирем, рахмат. Аябай азыр жакшы нерсени айттыңыздар да. Анда биз деле ушул окуучуларды силерден катыштырып жардамдасак болот экен. Мен аябай кубанып турам. Менин суроом
Сізге Манас ата ойындары жөнүндө айтып берсеңиз. Манас эпосунда жана Ордо оюну жөнүндө айтылат, жана башка оюндар жөнүндө кеңирээк маалымат берип, Манастаныда деги эле Манасты окутууда ушуларды кандай колдонсок болот, ушулар жөнүндө бир сунуш пикирлерди айтып берсеңиз. Манас эпосунда көптөгөн элибиздин улуттук аң сезимин даңазлай турган, даңктай турган көптөгөн оюндары бар. Анын эң биринчиси Көкбөрү, Ордо оюн, Тогуз коргоол оюну, андан сырткары жам батыш, ушунун баардыгы элибиздин бул жөн гана баягы көңүл ачып, чир жазып кое турган оюндар болгон эмес да. Ушул оюндар аркылуу эле биз Манас атабыздын улуулугун, бийиктигин билсек болот. Мисалы үчүн Ордо оюну, Ордо оюнунун маанисин, маңызын Манас эпосундагыдай эч ким ачып бере алган эмес. Себеп дегенде Манас атабыз Ордо оюнун өзү 7-8 жашында ойлоп таапты. Себеби эмне болуп атат? Себеби өзү азыркы тили менен айтсак, ошол Алтай жергесинде мигранттын үй бүлөсүндө туулуп атат. Анан өзүнүн элинде эмес, өзүнүн жеринде эмес, өзүнүн ордосун бөтөн элге, бөтөн душмандарга алдырып койгон. Ордо оюну да ошол сыяктуу. Чекесинен ошол ордодон душмандарды сүрүп чыгаруу. Эми ошондой нерсенин баардыгына Манас атабыздын акылы жетип туруп, жанындагы жүрөгү мокоп калган балдарга бир оюн аркылуу дух берип коюп атат. Кантип десек, ошол Ордо оюнун ойлоп таап, жанындагы тестиер балдарга, демек ушул оюндай эле, чүкө черткендей эле биз душмандарды бириксек, баардыгыбыз бир топ болсок, согуштун ыкмасын, тактикасын жакшы билсек, ушул Ордо оюнунда биринчи ханын жайласак, анан чекесинен кирип атсак, ар кандай ыкмаларды колдонсок, демек биз өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн ордобузду бошото ала турбайбызбы деген аң сезимди Манас атабыз ошол жерден жанындагы жора жолдоштор аркылуу берип коюп атат да. Ал эми Тогуз коргоол оюну баарыбызга маалым болгондой, бул адамдын акылын, ойлоо парасатын өстүрө турган жакшы оюндардын бири. Ошол маселен мен алыс кетпейин, жана жогоруда айтылгандай эле Алмамбеттин келиши окуясында эле ушул 10 мыңда топтошуп Ордо оюн салгыла, 9 жөнөп тогуз жака Тогуз коргоол оюнун салды. Тогуз коргоол оюнунда Манас атабыздын убагында келип чыккан, бир жагына бир тогуз жер чогун оюшуп, ар бирин 9дан коюшуп, анан ошол Тогуз коргоол деп бекеринен айтылбайт. Ошол учурда окшош таштарбы, айтор жок болгондуктан ошол койдун коргоолдорунан деген сыяктуу айрым маалыматтар бар. Ушул сыңарындай бул адамдын ойлонуусун, акыл дараметин өстүрө турган бир күчтүү оюндардын бири болгон. Андан сырткары эч ким билип уга алгыс, эч ким билип туя алгыс, Кыргыздын эң бир баалуу улуттук оюндарынын бири Көкбөрү оюну да Манас атабызда экендиги маалым. Коңгурбай баш болгон душмандар баа берип атат да. Биз Кыргыздындай атайын бизге окшоп билесиздер эле, ошол учурда Алмамбет дагы ошол ажайыптын окуусун окуп, атайын аскерди илим билим алып келген. Бирок кыргыздарда андай жок болчу. Кыргыздарда кандай нерселерден аскердик тактикаларды үйрөнгөн, ошол Көкбөрү оюну аркылуу эле. Биринчиден Көкбөрү оюну ошол душманга карата мамиле, экинчиден ошол жоопкерчилик заман болгондуктан ат үстүндө жоокерлерди машыктырып атат. Бир гана ошол Көкбөрү менен алек болбостон, ошол учурда Көкбөрүнү көрүп жүрөсүздөр. Бир учурда атыңды башкарып, бир учурда душманыңдын көзүн карап, бир учурда колуңда куралыңды карап, анан ошондо ат үстүндө ычам, чапчаң болсоң, анан сен жеңишке жете аласың деп. Мына ушул оюндар аркылуу биздин өсүп келе жаткан жаш жеткинчек, ошол учурдагы Манас атабыздын жанында жүргөн жолдоштор ошол ат үстүндө эле оюн аркылуу эле өзлөрүнүн кумарын, күч кубатын кандырып, ошол учурда ушул оюндар аркылуу машыгып чыккан. Биз окуучуларга кандай жеткиребиз дегенде, ушул оюндардын маани-маңызын, кимдер ойногондугун, кимдер ойлоп тапкандыгын, анын маани-маңызы эмне, ошол сыңарындай ушул маани-маңыздар. Мисалы үчүн Көкбөрү дейбиз, Көкбөрүнү биз кыргыздар каршы тартып анан ошондон анан
уланып келе жаткан деп билебиз. Жок, андай эмес. Булар Көкбөрүдө өзү айтылгандай эле ошол анча мынча адамдын колунан келе албай турган оюн, бул баарыбыз билгендей. Ошол карышкыр короого тийип, ошол жерден улакты алып чыгып, анан бири бирине өткөрүшүп, ошол жерден баягы улакты тартып эме кылышкан да. Анан ошондон кийин ал жагы кыргыздар Көкбөрүнү тартып кетти, анан ошондон Көкбөрү болуп калыптыр. Жок, буну карышкырлар ошондой бир ыкма менен жанагындай көрсөткөн да. Анан ошол карышкырлардын таасиринен улам анан бул көкжаллар, баатырлар ойной турган көкжал дегенди билебиз, баштагандан кайтпас, өзүнүн баатырлыгын даңазалаган көкжал, шер деп коебуз. Ошон үчүн карышкырларды ошондой деп коет. Ошонун маани маңызында айтылгандай, ошол карышкырлардын кайтпастыгын, тайманбастыгын көрүп, анан ошолордун таасиринен улам ойлонуп табылган оюн экендигин билсек болот да. Бул дагы Манас эпосунда кенен кесири айтылган жайы бар. Бул боюнча эртең биздин агайыбыз Замир Байалиев деген агайыбыз бар. Бул Көкбөрү оюну боюнча өзүнүн башка манаслардан айырмаланып атайын бир өзүнүн өзөктүү окуясы бар. Көкбөрүнүн кантип жаткан тарыхын кенен кесип төкпөй чачпай айтып берет. Ушундай оюндардын маани маңызын түшүндүрүп, телефондон эле чукулатпастан аларды ойноттуруп көрүп, ордо оюнун маани маңызы мондай деп сиз толук кандуу билбесеңиз, ошо билген адамдардан сурап, анан окуучуларга түшүндүрсөңүз эле, анан окуучуларды ошол жөн эле айтып койбой, ошону эми Көкбөрүнү ойното албайсыз, тогуз коргоол, ордо оюндарын ушу мына Манастан алынган ушундай деп көрсөтүп ойнотсоңуз болот. Рахмат агай. Тогуз коргоол боюнча да толугураак маалымат айтып койгуй. Кандай дейсиз? Коргоол оюн чыгыш тарыхы боюнча да айтып бере аласыз дейт. Тогуз коргоол оюну ошол эми мен баягы башка тарыхый маалыматтарда кандай экенин толук кандуу билбейм. Бирок Манас эпосунда айтылгандай, ошол бул азыркы күндө тактайга коюлуп, анан өзүнүн таштарын коюп ойноп атышпайбы. Манас эпосунда айтылат, ошол жер очогун оюшуп дейт да. Бир жагына 1-9, бир жагына 1-9 эсебин мыктап алышып, эсебине канышып, анан эки адам жарышып деген сыяктуу бир окуялар айтылат. Демек бул баягы адамдын акыл деңгээлин, ой жүгүртүүсүн, ошол эсебин ала тургандыгын бир ойлонуштурган улуу мындай адамга акыл деңгээли, мындайча айтканда Көкбөрү менен ордо тактиканы, ыкманы үйрөтүп атса, бул ошол адамдын акыл ойлонуусун, бир мээсинин деңгээлин өстүрө турган оюндардын бири болуп эсептелет да. Манас эпосунда кыскача эле ошондой айтылып кеткен жайы бар да. Рахмат агай. Анан дагы бул жерде мугалим суроо берди го, окуучулар үйрөтө албай атак. Анан кийин сиз агай айттыңыз го, түшүнүш керек бул теманы, ошого ролго кириш керек, мындай ички дүйнөгөчү. Ошол жерде агай туура айта кетти. Себеби дегенде бир эле окуп, бир эме кылып баарын мээге сиңирип алыш кыйын экен аябай. Себеби дегенде мен өзү орус казда окуйм. Орусча сүйлөп, китеп окууга вообще кызыкпачым. Кыргызча деле сүйлөгөндү билбейчим, мындай нормальный сүйлөгөндүчү. Ошо Манасты окуп, мен да башында түшүнгөн жокмун, аябай телефон абаксты, эме кылды. Ошентип, бирок биринчи жылдары Саякбай Карабаев атабыздын вариантын окуп аттым да, Семете Сейтектин эпосторун. Анан кийин эле барып түшүнүп, анан кийин барып талкуулап, кандай десем, различать друг от друга, вот потом эме кылдым да. Туура ошондой ар бир эмеден тереңинен түшүнүш керек да. Ошого түшүндүрүү жолдорун үйрөтө турган ошол мугалимдер болот да. Бул ар бир окуучунун, мугалимдер анча мынча жерден психолог болуш керек да. Буга мындай жол менен жеткизсем болот экен. Бул спортко жакын, буга Манастагы ошол оюндар аркылуу, болбосо Манас атабыз мондай машыккандыгы тууралуу, кантип мындай
Biraz тамаша түрүндө айтканда кантип качок болгон деген сыяктуу нерселерди мисалы үчүн бирөө басма сөзгөчө тилге жакын болушу мүмкүн. Ошол манас эпосунда да мындай тил жөнүндө айтылат да деген ар бир окуучунун өзүнүн психологиясын окуп, буга мындай жол менен жеткизсем болду. Баарына эле мынткиле тинткиле деп баарына бир тыштап салган болбойт да. Манаска келгенде ошол арасынан тандалып, ошол ар бир окуучу чыгат. Ошол ар бир окуучунун өзүнүн психологиясына жараша мына манас эпосунда мындай болгон деген сыяктуу окуяларды берип жаттатырышыбыз керек. Анан ошону айттырышыбыз керек. Анан экинчиден ошол айтып аткан манас эпосунун эң бир манасын өзү окуучу түшүнүш керек да. Мен могул жөнүндө айтып атам деп ошондон анан жүрөгүнөн чыгат. Могул жүрөктөн чыкмайын, ооз айта берет. Анын өзүңө деле таасири жок, угуп аткан угарманга деле таасири жок да. Ошо мугалимдер кээ бирлер окуучуну жөн эле манастанууга жакшы окуйтун деп эле тандап алышат да. Эгер ошого окуучу кызыгып, бир жыл мисля утулуп калса деле экинчи жылга даярданып берилбесе, эми ошодон чыгат экен да. Ошо окуучудан мисалы мен эгер быйыл буюрса катышсам, 4-чү жыл катышам. Быйыл мисалы республикалык таймашка барып келдик. Бир аз гана балл жетпей калды, бирок жогорку балл алдык. Сөз байлыгын кадыресе мындай кеңейди десем болот. Жакшы мугалим даярдат да, билбейм ага сиз таанысызбы, тааныбайсызбы? Средний мектебинен Өмүралиева Гүлзат деген эжекем даярдат да мени. Кайсыл жактан? Средний, Талас облусу, Манас району. Көрсөм таанып болушум керек. Көрдүңбү мына бул жакта мугалимдер, окуучулар болуп атат, мына уюштуруучуларга да мындай кулагына көмүшсөргө ушул сыяктуу мындай жандуу мисалдарды мына могул атың ким эле? Темирлан беле? Нурсултан беле? Темирхан. Ушул жигитке окшогондорду алып чыгып, ушул могу жигиттин могу сөздөрү кандай таасирлүү? Мына мен манас аркылуу мондай болуп өзгөрдүм деген сыяктуу сөздөрдү, жалындуу жүрөктөн чыккан сөздөр болсо, мен манас эпосун окуп жүргөн, таанып жүргөн, аралашып жүргөн мага эле таасир берип атат. Ушунча таасир берип атат. Ал эми ошол кызыгып жүргөндөргө абдан таасир берет да. Мына өзүм Оскаст окучу аткам. Мисалы үчүн ушундай нерселерди көп алып чыгып, мисалы үчүн сен өзүң деле жигит интернетке киресиң, Facebook'та, Instagram'да, TikTok'та жүрөсүң. Ушул сөздөрүңдү эле акырын мындай чискалап, көркөмдөп алып туруп эле бир видео обращение кылып койсоң, канчалаган мейли бир 100 адам көрсө, ошонун 50-сү таасирленсе, ошол сенин жеңишиң болот да. Мен өзүм билдим, өзүм кызыктым деп мондай тар чөйрөдө айтып кое бересиң. Бирок коомчулук билсе, ошонун арасынан бирөө балким таасирленип калышы мүмкүн. Бирөө айрымдар бар да. Мен Оскаст окуйм деп көп деле манаска неме кылбайм. Эжем айткан үчүн барып койдум анан, эжем айткан үчүн мынтип койдум анан деген сыяктуулар бар да. Мында манас эпосу мондай мага жемишин берди, мындай таасирин берди десең, сен өзүңө тийген таасирди айтсаң, анан ошол өзгөлөргө да тиет да. Ооба, туура айтасыз. Бул жерде манас эпосу мисалы көп айтты да, сага бул эмне пайда? О жактагы мунун пайдасы жок, сага эмне кереги бар? Манас эпосу мен Орскаста окугандыктан Арууттун окуучулары бар да, Арууттун адамдары бар. Жакшы достоша албадык, неме кылбадык. Ошо манас эпосун окугандыктан я понял то, что живем, как бы сказать, не в той среде, которые должны. Мисалы Алмамбет деле Кытай жакта жашады, канча адам болду, ошол жерден жакын бир дос таап койду. Көкчөгө барды, Көкчөдөн деле качып, анан бир, как бы сказать, потом он нашел, как бы сказать, нужную окружающую среду. Манас мындай дос кылып, ошол жерден неме кылды да, айрана чөйрө, жакшы айрана чөйрө тапты да. Демек ошол нерсе аркылуу мисалы үчүн адамдын өсүүсү үчүн, адамдын өзүнүн максатына жетиши үчүн, кыздар үчүн анчалык маанилүү болбошу мүмкүн, бирок эркек бала үчүн чөйрөнүн таасири канчалык күчтүү экенин ушул Алмамбеттин манаска келип кошулушунан биз сабак ала алабыз деген сыяктуу сөздү мен айтсам, сенин досуң, касташың мени укпашы мүмкүн. Анан сен барып доскем мына көрдүңбү? Алмамбет мондай келип атат. Көкчөдөн барып жанагынтип көрө албастыктардын айынан, жанагындай ичара душмандардын айынан аякка дабатпай кетет. Манас атабыз жан дүйнөсү кең, мондай адам болгондугу үчүн өмүр бою Манас атабызга кызмат кылып, өзүнүн туулуп өскөн жерине Манас атабыздын колун курап барып, о жакта согуш ачып атат. Жараткандын баардыгын бирлигин тааныталы деп атат деген сыяктуу бир жандуу сөздөр менен айтсаң, сенин жаныңдагы жүргөн чөйрөңдөгү адамдар биз баягы көп нерсени ойлоп алып эле кыдыралап боло бербешибиз керек да.
өзүңдүн колуңдан келишинче, акыл деңгээлиң жетишинче жаныңдагы чөрөңдөгү адамдарга таасириңди тийгизип маалымат бере бер. Bir gün укпаса bir gün угат, bir günü таасирленмесе bir günü таасирленет, onu таасирленмесе бирөө таасирленет деген ошол да сенин жеңил манас эпосунун жайылтуу болгон сенин салымың болот да. Бул мен баа жеке эле бул жигиткан жок, айткан жокмун. Ушундай нерсе ар бирибиздин башыбызда бар. Башыбызда болбосо айлана чөрөбүз да бар. Ошону кабылдай билишибиз керек. Ошону түшүнө билишибиз керек. Чоң рахмат. Сагаспы Манас жөнүндө бир суроо берели дедик элек. Каныкей чын эле тажиктик кыз беле? Ооба. Жакшы. Окуучулар жакшыраак түшүнүп. Мына темир аналитикалык ой жүгүртүүсү сонун болуп атат да. Мына ушинтип Алмамбеттин Манаска келип кошулушунда чөйрө тапкан турбайбы деп. Мына ушундай аналитикалык ой жүгүртүү менен сабак өтсөк, мугалимдер Манасты изилдөөдөчү ошондо таасирдүүрөөк болот да. Эмне үчүн мисалы үчүн көз камандар окуясында ошол эле кыргыздар келип эле Кыргызга Манаска келип каршы чыкты бир дүнүйө үчүн Манастын жакшылыгын айкөлдүгүн билип жүрөгү ачылса болбойт беле деп. Кантип эле Каныкей ошол жерден Манасты эрдиги менен сууруп кетти. Ушундай баатыр беле эмне үчүн деп окутсак, мындай балдарга кызыктуу болот беле деп ойлойм да. Ошо ар бир класска, ар бир мейли окуучуга билбесе да ар бир класска мисалы үчүн өзүнүн баягы сиңире турган нерселери бар да. Жогоруда да мен айтып өттүм, ошол эң биринчи ошол мугалим ошол өзү айта тургандыгын мындай жакшы түшүнүш керек да. Анан өзү мондай сабак ала турган болсо, анан Темирханга окшогон балдар таасирленип чыгат эгер жакшы сабак бере турган болсочу. Бул мисалы үчүн Темирхан бирөө эле эмес, азыр могул жакта окуп аткан, балким сүйлөп тургандар бар, балким бул сабакка катышпай калгандар бар. Мындай окуучулар көп. Мисалы үчүн Темирхан азыр жалындап күйүп, ушундай Манас эпосуна катышып атат. Ушул маалда пайдаланып, жанындагы досторду, ата энесин болобу, мугалимдерин болобу таасирленте билиш керек да. Анан ошол жогоруда айткандай, сиз айткандай, Темирхан айткандай, эң ириде бул окуядан эмне сабак ала алабыз деш керек. Көпчүлүк адамдар Манас десе эле, бул кылыч көтөрүп урушкандан башканы билбеген бир баатыр катары элестетиши мүмкүн. Алмамбет дагы Манас атабызды ошентип элестеткен. Бир адамдын үрөйүн учура турган бир адамгерчилик сапаты жок, урушкандан башканы билбеген бир баатыр катары элестетип, мен аны көрсөм өлтүрөм деп баягы эң биринчи душманы да Алмамбет Кытай болот. Бирок Манас атабыздын жанагындай айкөлдүгүн, адамгерчилик бийик сапатын көрүп эмне кылып атат Алмамбет? Мен издеп жүргөн, мен бата турган жер турбайбы деп. Ошол жерден эми Алмамбеттин келиши узун окуя. Мен ушул Манас атабыздын айкөлдүгү жөнүндө кыскача айтып берейин. Алмамбет баатыр келгенде эмне кылды? Алмамбет баатыр келгенде эң биринчи эң ишенимдүү чоролорун жиберип атат. Кайсы чоролор? Бул Сыргак, Чубак, Ажыбай, Кутунай, Серек. Бешөөнү жиберип атат. Эмне деп жиберип атат? Жүткүндүрүп келгиле, жүрөгүн сынап белгиле. Алкындырып келгиле, акылын сынап белгиле деп атат. Себеби ага чейин Манас атабыз Алмамбетти түш көрүп атат да. Жанындагы Ажыбай баштаган чоролор жоруп берип атат. Ой, Алмамбет баатыр мындай тигиндей деп айга күнгө жеткизбей мактап атат да. Ушуларды мактагандай бар бекен? Менин түш көргөнүмдөй ушундай баатыр бекен? Биз билейинчи. Көрүнбөстөн баргыла, кашаттан найза салгыла, каракчы болуп чыккыла деп атат да. Силер Манастын чоролор катары эмес, каракчы катары, тоноочу катары Алмамбеттин жүрөгүн чүргүлө дейт да. Анан ошол жактан калган чоролорун айтып атат. Оңунда топтошуп ордоңго мисалы 40 жанашаң олтуруп, Алмамбет баатыр келгенде эч бирөөңөр үндөбөй, сүйлөбөй, киши келдиби, ит келдиби, мындайча айтканда признавать этпегиле деп атат да. Өзүңөрдүн оюңар менен, өзүңөрдүн ишиңер менен алек болгула деп атат. Анан ошон жоктон эң акырында Манас атабыз эмне деп атат? Манас атабыздын кыраакылары биринчи мына жүрөгүн, акылын сынап билип атат, чочутуу аркылуучу. Мына Манас атабыз Алмамбетке койгон тактикасы бат ойлоно билүүсү ушул жерден сабак алсак болот. Анан ошол жерден Бакай менен өзүнүн жанына бир ордундук коюп коюп атат. Анан ошол жерден чоролорго айтып атат. Казактардын көкчөдөй
жалгызсың деп кордобой келе жаткан баатырды тутардын камын кылгыла. Жанагынча сындыргыла, жүрөгүнүн үшүн алгыла, анткиле мынткиле деп буйрук берип атат. А бирок ушул жакка алып калгыла деп атат да. Алып калыштын амалын кылгыла деп атат. Анан ошондой бери коштоп келгиле Алмамбет баатыр келгенде дейт. Бирок менин айтарым бийликтин кутун байкагын. Манас атабыздын бир сөздөрүнөн канчалаган сабак жатат. Бийликтин кутун байкагын. Ат менен салам бердирбегиле деп атат. Алмамбет канчалык кыйын эрдире, канчалык кыйын болсо дагы, канчалык ханзада болсо дагы ал кыргыздын элине, жерине бөтөн эл каракчылуу бир жолоочу болуп келатат. Ат менен салам бербесин деп атат. Кто он такой деп атат да. Мен алдыма келип ат менен салам бердирге дейчи. Ат менен салам бердирбе. Эгер ат менен салам бердирсең, сыргак менен чубак адайын деп атат. Аманат жаныңдан күзөнүш деп атат. Мындай Манас атабыздын жалындуу сөздөрү, анын койгон тактикасы, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы буйруктарын берип атат. Анан Алмамбет баатыр келет. Баягы Алмамбет баатырдын да карасаңыздар Манас эпостун улуулугун, баягы сыргак буйругундай болбосо сыргак деген ким? Манас атабыздан кийинки эле баатыр да. Коңурбай баа берип атпайбы? Бул Манастын атагы эле болбосо Манастан найза салып баатыр турбайбы деп атат да. Эми ошол сыргак Алмамбеттин ырайын, Алмамбеттин абалын, Алмамбеттин деңгээлин көргөндө жанына келди баатыры, Алмамбетти көргөндө козголуп сыргак кылды дейт да. Бай, мен Манаста эле баатыр бар десем, Маңгыстандагы Манаска тете баатыр бар турбайбы деп Алмамбеттин сүрүн, каарын көрүп, ошол жерден сыргак даап найза сай албай, сыргак чочуркап калып атат. Кандай адамдардын образын ачып берген карасаңыздар, ар бир адамдын окура образын, кулк мүнөзүн, анын баскан турганын баардыгын ачып берип атат Манас эпосунун. Бул да бирден бир улуулугу. Анан Алмамбет баатыр келет. Келгенден кийин анан ошол жерден Алмамбет Манас атабыз билген да карабайсыздар. Ат менен эле эч нерсеге кенебестен болбосо өзү 40 күнү 7 күн 7 түн ачка болуп, эбедей эзилип, не кылаарын биле албай, биз 7 күн 7 түн эмес 7 саат ачка болсок, башыбыз айланып, не кылаарыбызды билбей, нерв болуп, жаныбыздагы адамдарга нерв болуп, ошондой болуп чыгабыз да. Баатырдын улуулугун карасаңыздар, 7 күн 7 түн ачка дейт. Эбедей эзилген, эрини чартак эзилген дейт. Термелтпей мени көтөрчү, терек болсо кономун, кай жерде калыс эл болсо мен ошол жерде болом деп, калыстык акыйкаттык издеп келип атат. Анан ошол жерден Алмамбет атабыз зың-зың этип кенебей, сыргактын сайган найзасын бучкагына теңебей, Манас атабыздын ордосун ат менен тепсеп келерде эмне кылды? Баягы жерден кара тилин кайраган, ар качандан бир качан кан алдында сайраган тилге чечен Манас атабыздын чоросу Ажыбай барып, ушундай жылоозуктан жылуу кармап туруп, Алмамбет, сенин баатырлыгыңды билгенбиз. Сенин атагыңды эч эле угуп жүргөнбүз. Сен кандай ушундай баатыр болгонсуң, мындай кылгансың, тигиндей кылгансың, эрдик кылган, шердик кылгансың, көкчөгө келгенсиң, анын баардыгын өмүр баянын сайметирип айтып берип туруп, бирок бул жерде анын бири жок дегенде баягы эски нерселерин айтканда Алмамбет баатыр да болсо жашып кетти дейт да. Мен сенден суранарым, ушул жерден биздин ханыбыз кабагын бүркөсө баардыгыбыз жинибиз чыгып элебиз. Сен да аман калбайсың. Ат менен атыңдан түшүп салам берип койчу деп Алмамбетке Ажыбай келип суранып атат да. Анан ошол жерден баардык Манас атабыз айткандай план менен келе жатат дагы. Анан Манас атабыз не деп айтты эле? Ою терең жан болсо, аны муну дебеңер, козголуп орун бербеңер. Ою терең жан болсо, ордун таап олтурат деп атат да. Алмамбеттин кыраакылыгын бир көрүп эле анча-мынча нерселерди кыраакыл байкап койгон адамдар бар го. Ошондой баатыр болобу, мага ылайыктуу дос болобу деп ошол жерден не кылып атат? Алмамбеттин баатыр кыраакылыгын текшерип атат. Бул жана эмне болду эле? 12 жаштагы бала баткандай Бакай менен Манастын ортосуна орун коюп койгон. Түз эле Алмамбет атабыз барып туруп ошол жерге отуруп. Эми эмне кылат? Баардыгындай ирети менен баардыгын сынап келатат дагы, анан ошол жерден Алмамбет атабыздын нафсисин сынайт. Кантип десеңиздер, ошол жерден жана айтпадымбы 7 күн 7 түн ачка деп. Суусап келген баатырга балгымыздан куйгула дейт. Анан Байтал бейнин балгымыз кошо кармап алып ошол жерден сунганда
Алмамбет атабыз не дейт? Анын улуулугун карасаңыздар, улуудан мурун аш ичпейм деп туруп бакайга асынып коет да. Болбосо ачка кымыз эмес бир утам сууга зар болуп келатат да Алмамбетчи. Анан ошол жерден Манас атабызга деп жүрөгүнөн ыраазы болуп, анан Бакай атабыз ошол жерден өзүнүн уруксатын берет. Анан жуткан кымызынан ачкалыгын билсе болот да. Кармай калып аягын ачкалыктын билдирбейин деп баягы Алмамбет баатыр бир гана урдайт. Ошол уртаганы могул кекиртегинен баштап ашказанга түшкөнгө чейинки үнү кылып турду дейт да. Бул эмнеден? Ачкалыктан кабар берет. Анан баягы Бакай атабыз уруксат бергенде базып ийди эле, анан эңгелеп отуруп калды дейт. Мына ушундайча бир нафсин сынап атат, акылын сынап атат, Анан эми андан кийин да узун окуя, ошол жерден Манас атабыз баардык сынактан өткөргөндөн кийин эмне деп атат? Эң акырында ак кулада кием десең, кетем десең да, калам десең да өз эркиң. Мен сендей баатырга баа бердим. Кетем десең алдыңа ак куланы тартуу кылайын. Кием десең үстүңө ак олпокту тартуу кылайын. Жалгызмын десең жаныңа 40 чорону коштоп берейин деп. Манас атабыздын айкөлдүгү. Ошол нерселерди көрүп туруп, Алмамбет атабыз ичинен тим эле от жанын түтүн болуп, адамдын асыл ушул турбайбы, жан дүйнөгө жакын ушун турбайбы. Ой, мен күткөн баатыр, мен издеп жүргөн жер, мен издеп жүргөн эл ушул турбайбы деп анан ичинен ойлонуп, толгонуп, ошондо дагы сыр бербей баатырлардын улуулугун карасаңыздар, калам дагы деген жок, кетем деген да жок да. Элге аралашып кетти. Ушундайча бир убакыт тынч болуп турган учурда Манас атабыздын баягы ысталышта акыл тапкан Серек деген чуросу болгон. Ат жыгылып турган Алтымыш акыл ойлогон дейт. Ар бир чуронун өзүнүн милдети бар, билесиздер. Ат жыгылып кымбат балуу Эрсерек ысталышта эң керек деп сүрөттөлөт. Ошол жерден не кылды? Ой, ат чаптырбай хан түшүш Кыргызда болгон эмес. Ат чаптырбайлыбы деп сунушун берип тургандан ошондо Манас атабыз аткарып ошол жерден ат чаптырганга буйрук берип, андан ары окуя уланып кетет. Эми андан ары узун окуя. Айта берсек азыр 12-1 болуп кетет. Ушул сыяктуу бир таасир бере турган сабактарды биз ошол окутуучулар көбүрөөк билишибиз керек. Себеби мурунку манасчылар бир окуяны айтып, атаңдын көрү дүнүйө кайран энен каныкей деп ошол Манастын ар бир окуяга мүнөздөмө берип, ушундай Манаста кандай айтса айтып берип айткан да Саякбай атабыз. Ошондон элдер таасирленип угушкан, ошону сиңиришкен, кабыл алышкан. Бирок биз азыр жалпы элди күнөөлөй албайбыз. Жалпы коомдун ошол деңгээли болуп атат, манасчылардын дагы деңгээли ушундай болуп атат. Ушинтип ар бир окуяны кара сөз түрүндө түшүндүрүп беришибиз керек да. Анан эми келгиле, мен силерге жана кара сөз түрүндө айтып бердимби? Эми ушуну Манас кылып айтып берейин десең, анан ошондо куймакка май койгондой тим эле окшошуп калат да. Ошондуктан окуучуларга дагы ушул методду колдонсок, мисалы үчүн, мына могул окуяны ушундай айтып берип туруп, эми ушул окуяны мына силер айтасыңар десеңиз, эми айтпай туруп, мен айтпайм деген окуучуну алып келиңиз, анан айтып берем мен. Баары айткысы келет да ушул окуянычы. Ушундай нерсе. Ошол эгер Алмамбет болбосо дагы Манас атабыз каныкейди албай калат беле. Себеби дегенде ошо жана конфликттери бүтүп, неме кылгандан кийин аялдарына барат го. Аялдарына чакта жүргөн 10 аягында чыгар да, бул аягында чыгар да деп, ошондо болсо Манаска барып Алмамбет айтат го. Досум, сен мен бойдого экенсиң, аялдарымдын кыялдарын көрдүм деп туруп, сен эми аягың неме жок, эрди эр кыла турганда мына бул жерден дагы чоң сабак жатат да. Демек, эркек үчүн аялдын орду эң бийик экендигин ушул жерден көрүнүп турат да. Болбосо ага чейин Манас атабыздын 2 аялы болгон. Бирок алардын баардыгы эмне? Манас атабызга ылайыксыз болгон. Мына ошол нерсени Кыраак Алмамбет билди дагы. Досуке, сен бойдок турбайсыңбы? Давай сага аял алып берейли деген сыяктуу нерсени өзүнө айтпай, айтат. Жакыпка сен менин аталык милдетимди аткарып аял алып бер деген сыяктуу Манас атабыз барат.
Мында да uzun bir аялды кантип таанаш керек, кызды кантип сүйүш керек, Кудайга кантип барыш керек деген сыяктуу чоң бир сабактар бар да. Убакыт болсо, мүмкүнчүлүк жетсе, буюрса кийинки сабактарда, жолугушууларда нерселерди отуруп алып талкуулайбыз. Негизи баягы мындай сабактарга киргенде жеке эле мен жанагынтип сүйлөп алып кетип калсам деле болот, бирок баягы бирөөнө жакса, бирөөнө жакпайт, бирөө кабыл алса, бирөө кабыл албайт. Ошондуктан башында суроо жооп талкуу кылалы дегеним ошол. Талкуу болсо кичине мен үчүн дагы, силер үчүн дагы кичине болсо дагы таасири чоңураак болот. Сонун. Жакшы маек болду Төлөбек мырза. Жакшы, мына ушул азыркы биздин жаштарыбыздын аналитикалык ой жүгүртүүсү күчтүү да, сынчыл ой жүгүртүүсү мына ушул багытта мына ушундай формада окутсак абдан жакшы болот. Анан сиздер менен да түз байланыш биз үчүн баалуу. Жөнөкөй карапайым мугалим, тарбиячылардын, окуучуларыбыздын манасчылар менен, манас таануучулар менен түз байланышы жок. Дайым эле боло бербейт. Анан мына ушундай онлайн форматта байланышыбыз абдан сонун экен. Анан убакыт бөлүп катышып ушул сонун маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Сиздерге дагы ушул баягы бул дүйнө себептерден турат дейт го. Ушул жакшылык ишке, мындай окуучулар менен, мугалимдер менен офлайн болбосо дагы ушул замандын талабына ылайык онлайн багытта байланыштырып, ушундай бирибизди толуктатып, билген билимибизди айттырып аткан сиздерге дагы чоң рахмат. Аман болуңуздар, ушул ишиңиздер ийгиликтүү, изиңиздер сүйгүлүктүү болсун. Бул жакта биздин окуучулар келечегиң, эркең телегиңер тең болсун. Баарыбыз Манас тукуму унутпагыр ушуну дейт. Ансырандай ошол биз аталуу элбиз, Манас деген атабыз бар башка элдерде, ошол эле Өзбекстан, Казакстанда мындай атасы жок. Биз ошол нерсеге сыймыктанышыбыз керек. Дүйнөлүк биздин эпосубуз бар. Дүйнө жүзүнө даңаза кыла турган. Биз ошону дүйнө жүзүнө даңазалап, дүйнөлүк деңгээлге чыгара турган мына сиздер менен биздербиз. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн чөлкөмүздө колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык, аман болуңуздар. Элибиздин элдүүлүгү бекем болсун. Дайым ишиңиздер ийгиликтүү болсун, изиңиздер сүйгүлүктүү болсун. Пайгамбар башыңыздарда, кызыр кызматыңыздарда болсун. Чоң рахмат, терең ыраазычылык бар болуңуз. Чоң рахмат Төлөбек байке. Ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга чоң рахмат активдүү катышып бергениңиздерге. Ушул менен бүгүнкү биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Эртең дагы убакытты тактап беребиз. Сабирбек Байалиев агай менен байланышып, балким саат 8-де, балким бүгүнкүдөй саат 9-да сабакты баштайбыз. Барыңыздарга бейпил түн, сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Өтө сонун, өтө кызыктуу сабак болду. Нургүл Жөлөсүн мугалим болсок дагы баягы бирок мен кандай суроо бериш дагы мага кыйыныраак болду. Бирок мен үчүн өтө жакшы кызыктуу сабак болду. Суроону дагы барып чын эле түшүнгөнүңөн, түшүнбөгөнүң экен. Манасты чын эле кача мугалим болсок да бирок аябай жакшы, аябай сонун сабак болду. Рахмат. Жакшы жасаңыздар, бар болуңуздар. Рахмат. Рахмат, өзүңүздөр жакшы жасаңыздар. Рахмат сизге уюштуруп бергениңизге Гүлчора мырза. Рахмат, жакшы жасаңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат.